Кыргызстанда COVID-19 жуктургандардын саны азаюуда. Баткенге жардам атайын эсепке 310 миллион сомдон ашуун каражат түштү. Бишкектиктердин үйлөрүнө жылуулук качан берилет? Мэриянын жообу. Кыргызстанда бир жумада мас абалында унаа башкарган 281 айдоочу аныкталды. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аяктады. Кыргызстандын куржунунда 58 медаль топтолду. Жоломан Шаршембеков дүйнөлүк рейтингинде 1-орунга чыкты. 28 сентябрдан 2 октябрга чейин COVID-19 77 учуру аныкталды. Ведомствонун маалыматына караганда 3 октябрга карата тобокелдиктерди баалоо матрицасына ылайык бардык аймактар жашыл зонада. 9 ай жана 1 күндө COVID-19 21412 учуру катталды. Анын ичинен 19405 учур лабораториялык түрдө жана 2007 клиникалык эпидемиялык негизинде тастыкталган. Баткенге жардам көрсөтүү үчүн ачылган эсепке 310 миллион 129 миң 742,6 сом түштү. Белгилей кетсек, атайын эсеп Баткен областынын калкын колдоо, ошондой эле абийирсиз жарандардын каржылык көз боюмчулугуна бөгөт коюу максатында ачылган. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы шаардыктардын үйлөрүнө качан жылуулук берилерин маалымдады. Билдирүүдө жылуулук берүү нормаларга ылайык жүргүзүлө тургандыгы айтылат. Жылуулук 5 күн катары менен абанын орточо температурасы +8 градустан төмөндөгөндө бериле баштайт. Бүгүн 3 октябрь 3 гана күн деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын аймагында акыркы бир жуманын ичинде 16457 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Маалыматка ылайык анын ичинен ылдамдыкты ашырып айдоо 3688, тиешелүү документи жок унаа башкаруу 247, транспорт каражаттарынын эксплуатациялау эрежелерин бузгандыгы үчүн 4931, ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган менен тиешелүү макулдашуусуз кайра жабдылган транспорт каражаттарын башкаруу 76, авто ээн баштык 14, жөө жүргүнчүлөрдүн жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн 743, ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган менен тиешелүү макулдашуусу жок кайра жабдылган транспорт каражатын башкаргандыгы үчүн 76, жол белгилеринин жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү чийиндерин талаптарын аткарбагандыгы үчүн 5614, автоунаанын терезелерин караңгылатып айдоо 36, мас абалында рулга отуруу 281, ар кандай эреже бузган 1084 унаа айып короо жайына токтотулган. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Туркиянын Изник шаарында 29 сентябрдан 2 октябрга чейин биримдикти жана салтты сактайбыз, келечекке карайбыз деген ураан алдында өттү. Көчмөндөр оюндарына 102 өлкөдөн 3000ден ашык спортчу катышты. Ал эми Кыргызстандын атынан 148 спортчу 11 спорттун түрүнөн күчүн сынады. Көк бөрү, алыш бел боо күрөшү, татар күрөш, аба күрөшү, пахлавани, казак күрөшү, шалбар күрөшү, май күрөшү, таяк тартыш, көкпар жана салттуу жаа атуу. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кыргызстандык спортчулар 58 медаль багындырышты. Белгилей кетсек, 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Казакстанда өтмөй болду. Кыргызстандык балбан Жоломан Шаршембеков бириккен күрөш дүйнөсүнүн рейтингин сап башта чыкты. Шаршембеков 60 кг салмакта грек-рим күрөшү боюнча рейтингде 55 миң упай менен 2-орундан 1-ликке көтөрүлдү. Эскерте кетсек, үстүбүздө жылдын 10-18 сентябрда Белград шаарында күрөш боюнча дүйнө чемпионаты өткөн. Анда Жоломан Шаршембеков алтын медаль уткан.